Ошого ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден бир ыйтылас бир арам зына болгон. Мен Бауыржан дәл ушул сөзү менен жоопко тартылыш керекпи? Ар бир адам өзүнүн ой пикирин жаза кетсин. Адвокат Шердар Абдыкапаров Бауыржандын жоопко тартылышын талап кылууда. Дагы бир учак кулады. АКШда жүргүнчү ташыган учак кулап түшкөнүн көрүүгө болот. Анда жаракат алгандар бар. Унааларына кошумча тартар деген звукту кошуп алган унаалар кармалууда. Алар шаар тургундарына тынчтык жана уйку бербей жатканын айтышкан. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Адвокат Шердар Абдыкапаров блогер Бауыржанды жоопко тартууну талап кылууда. Ошого ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден бир ыйтылас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн жөн өлтүрбөйт да, жөндөн жөн эле барып эле катынга тата берсин. Адвокат Шердар Абдыкапаров Өзгөн районунда 38 жаштагы айзеректин өлтүрүлүшүн актаган үчүн дагы бир блогер менен шаардык кеңештин депутатын жоопко тартууну талап кылууда. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болушу керек. Эмне үчүн бир адам өз сөзү үчүн жооп бериши керек? Ал эми экинчиси жооп бербейт. Мыйзам тандалма болушу мүмкүн эмес. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби. Блогер Бауыржан менен шаардык кеңештин депутаты Зарылбектин жоопко тартылышы бул окуяны аягына чыгаруу үчүн маанилүү кадам болот. Биз ЖККПБга жамааттык билдирүү даярдадык. Ошону менен катар максималдуу камтуу үчүн онлайн петиция ишке киргизилет деп билдирди адвокат. Извиняюсь за выражение. Свеча кармап берген адамда бүт баарын көргөндү айтып, ал дагы мындайча айтканда өлтүргөн адамды колдоп, коргоп жатат деген сөз. Ошондуктан мына биз дагы арызды даярдап уже жаздык, эртең тапшырабыз. Анан баягыдай эле мына менин жардамчым азыр аякка да жазып кетем, помощницам инстаграмы, анан телефону, группа түзүлгөн, бул боюнча баарыбыз билгендей, дагы кошулам дегендер болсо кошулгула. Эртең мына 12:30 уже ГУВДнын астынан уже арыз жазып, арызды таштайбыз. Бул жерде дагы не только Бауыржан эле эмес, дагы бир ошо Жалал Абад шаарынын Салиев Зарылбек Алимжанович деген депутат бар экен. Ал депутат ошо сөзүндө татыктуу кол көтөргөнү себеп бербеген, жар болуп бериңиздерчи деп дагы бул ушундай сөз жазыптыр. Биз ал боюнча дагы мына арызды жаздык. Ал депутаттан дагы үстүнөн чара көрүп бериңиздерди деп. Анан негизи монтип иш кылып атсаң, кээ бир комментарийни көрүп жаман ичиң кейийт экен. Кээ бир ладно эркектер болсо эми мужская солидарность деп колдоп атат деп мейли детилиң да. Аялдар ушундай хайп үчүн кылып атасыңар, популизм үчүн кылып атасыңар дегенде, мындайча айтканда жаман зейнин кейиткен дегенде, ушундай бизде дагы караңгы ушундай адамдар барбы депчи. Анан биз дагы эмнеге ошо эми ушулар менен биз дагы токтотобуз, жазасын алгачакта буюрса биз дагы аракет кылабыз. Анткени бул жерде двойной стандарт болбош керек. Экөө сүйлөдү, экөө тең жоопкерчиликке бирөөсүн кылып, бирөөсүн калтырып койбой деп. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Телефон чукулап жатат, айтсам болбойт. Унаасына жатып алып, автобустун жолун торогон айдоочу кечирим сурады. Жүргүнчүлөр ташыган автобустун алдын тороп, жол эрежесин бузган айдоочуга 3000 сом айып салынды. Урматтуу жарандар, эгерде мына ушундай эреже бузган айдоочуларды көрсөңүздөр, 0777 102 102 ишеним WhatsApp номуруна жөнөтүп койсоңуздар болот. Биз тараптан тийиштүү чаралар көрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы. Калышордо коңушунан баратып бензиндин өчүп калып, машинам турмаш жерде туруп калыптыр. Автобустарга помеха создавать этип туруп калдым. Жанымда эч ким жок болчу, машинаны жылдырып койгонго. Кечирим сурайм, протокол түзүп беришти. Шаар тургундарына тынчтык бербеген унаалар кырмалууда.
Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказа Айтикул уулу билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматкерлери тарабынан шаар тургундарына тынчтык бербей, катуу үндөр менен дарылдатып жүргөн айдоочу аныкталып, кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орноткондугу үчүн 5500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулган. АКШда жүргүнчү учагы кулап бир нече адам жаракат алды. Кече 8-июнда АКШнын Теннесси штатында жүргүнчү учагы кулады. Бул тууралуу Теннесси штаттык коопсуздук патрулунун басма сөз кызматына таянып чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой учактын бортунда 20дай адам болгон. Ошондой эле бир нече адам аба аркылуу эвакуацияланып, медициналык мекемелерге жеткирилген. Учурда кырсык болгон жердеги кырдаал көзөмөлгө алынган, териштирүү иштери уланып жатканы айтылууда. Мына бул болсо экинчи куча карагылачы. Курман айттан кийин жыл сайын ушундай көрүнүш да. Соц тармакта малдын ичин этин көчөгө таштап койгон видео пайда болду. Аны тарткан киши Курман айттан кийин жыл сайын ушундай көрүнүш экенин айткан. Ичеги карында ар кайсыл жакка ушинтип ыргытышат. Элге түшүндүрмө иштерин жүргүзүп же сан эпидемстанция көзөмөл кылбаса болбойт го деген видеонун автору. Интернет колдонуучулар бул кесир ысырапкорчулук экенин, мындай курмандыктын сообу өтпөйт деген пикирлерин жазышкан. Булак Спутник эжи. Ар кайсы жакка ыргытмай чыгаргандарынчы. Негизи мунун кандай бир билбейм, элдерге түшүндүрмө иштерин же санэпидстанция муну контроль кылбаса болбойт го. Бүт сасытып ар кайсы жерге чыдамай кайра. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Ошо баягы ичкилик мас болуп калган, анан ошол жерден бир ыпластыр арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн өтүрбөйт да, жөндөн эле барып эле катынга тата берсин. Достор, мына биз өткөндө Бауыржан деп жана тиктокер боюнча мына коллективине арыз жазылды. Бүт баары даяр болду. Мына кол коюп мен баштап бердим. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Жана баарыбыз билгендей, Айбек Уланов деген жанагы блогер боюнча мына азыр иши ушу боюнча жаман сөзүн айтып, иш козголуп, азыр СИЗОдо камакта отурат. Анан биз ушу дагы бул боюнча дагы адамдар бар дегенбиз. Ошонун арасына ушу Бауыржан деген тиктокер, ал өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Жанагы бул ал 20 жылдыкта ушундай арак ичип минишет, ал жерде зына болгон деп, как будто орусча айтканда, извиняюсь за выражение, свеча кармап берген адамдай бүт баарын көргөндө айтып, ал дагы мындайча айтканда өлтүргөн адамды колдоп, коргоп жатат деген сөз. Ошондуктан мына биз дагы арызды даярдап уже жаздык, эртең тапшырабыз. Анан баягыдай эле мына менин жардамчым азыр аякка да жазып кетем, помощницам инстаграмы, анан телефону, группа түзүлгөн бул боюнча баарыбыз билгендей. Дагы кошулам дегендер болсо кошулгула. Эртең мына 12:30 уже ГУВДнын астынан уже арыз жазып, арызды таштайбыз. Бул жерде дагы не только Бауыржан эле эмес, дагы бир ошо Жалал Абад шаарынын Салиев Зарылбек Алимжанович деген депутат бар экен. Ал депутат ошо сөзүндө татыктуу кол көтөргөнү себеп бербеген, жар болуп бериңиздерчи деп дагы бул ушундай сөз жазыптыр. Биз ал боюнча дагы мына арыз жаздык. Ал депутаттан дагы үстүнөн чара көрүп бериңиздерди деп. Анан негизи монтип иш кылып атсаң, кээ бир комментарийни көрүп жаман ичиң кейиткен.
кээ бир ладно эркектер болсо эми мужская солидарность деп колдоп атат деп мейли дейт элең да, аялдар ушундай хайп үчүн кылып атасыңар, популизм үчүн кылып атасыңар дегенде, мындайча айтканда жаман зээнин кейиткен дегенде, ушундай бизде дагы караңгы ушундай адамдар барбы депчи. Анан биз дагы эмнеге ушу эми ушулар менен биз дагы токтотобуз, жазасын алга чакта буюрса биз дагы аракет кылабыз. Анткени бул жерде двойной стандарт болбош керек. Экөө сүйлөдү, экөө тең жоопкерчиликке бирөөсүн кылып, бирөөсүн калтырып койбой деп. Анда сиздерге азыр асты жака инстаграмга жаза кетем номерлерди, анан кайсыңге арызга кол коюп кетишти айтып коебуз. Кстати, унта электе ошо Бауыржан боюнча дагы азыр мына петиция деп электронно подпись ал боюнча да ГУВД менен ачылды. Аяка дагы голосовать этип кол койсоңуздар болот.